Ош шаарында күйөөсүнүн токмогунан каза болгон кош бойлуу келиндин катуу сабалган апасы да 27 октябрда ооруканада көз жумду. Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы окуянын чоо жайын тактады. Маркумдун жакындары жана комшуларынын айтымында кылмышка шектелген күйөө баласы жубай менен кайненесин жоон таяк менен сабаган. Ал сабап үйдөн кетип калгандан кийин коңшусу Сурое Хурилованын энесине телефон чалып, аялы менен кайненемди уруп салдым. Кирип карап койгулачы, өлүп калбаптырбы деп айткан. Телефон чалуудан кийин Сурое Хурилова алардын үйүнө кирип, жер дубалдар кан болгонун көргөнүн айтты. Болгон күнү саат 12-15 где-то чамасында үкем келди үйгө. Ана кирип, кошунаны күйөө баласы уруп талкалап кетипти, кирип кабар ал деди. Өзү милицияга, скорыйга звонок чалышты баштады. Мен бул жерге жүгүрүп кирдим, дарозасы ачык болчу. Мана жерге келдим, эшик жабык болчу. Анан мана жерде кан көрдүм. Бул мана немелерде турат канды. Издери турат канды. Хотто ушу жерде канды көрдүм. Мана жерлерде да чачыраган кан турат. Ошолорду көрдүм. Анан бул эшикти ачтым. Ачып кирдим. Наркы эшикти ачкы, буну ачып көрдүм эшикти. Анан мана жерде бир кишилик жай салынып турган болчу. Бир кишилик. Анан бул эшик жабык болгон болчу. Мен буну ачтым. Жабылган үйдү ачсам, мана жерде электрический печка сайылып турган болчу. Үй ысык. Мана карап печке сайылып турган мана жерде үй ысык. Мен хотто ушу жерге кирдим. Мана жерде чайник, чоң чайник турат, капакка отдельно болуп. Анан сынык, идиштердин сыныктары турат мана жерде. Мана жерде узун болуп, эки кишилик жай салынып турган болчу. Анан мукая жатат, жүзүнө дебал тарапка карап жатат да. Мен мана жерде турдум, эшикти карап туруп, мукайо деп чакырдым, унчукпады. Мен жүзүнүн бетин көрмөдүм. Мукайо десем унчукпады. Анан мамлекет эже деп дагы издеп чыгып кеттим. Мамасын ар жактан таптым. Анан мамасын көчөгө алып чыгып койгондон кийин дагы кайра кирдим. Без сознания болуп калган болсо беременный, оозуна келтириш керек деп коркуп, кошунамын жетелеп кайра кирдим. Мана жерге чыкпадым да, корктум чыкканына. Кажется, уже ушул каза болгон экен да. Анан ошол жерде мана чыгып кеттим. Мана жерде, мана ошол жерде жүзүнө бул жакка буруп туруп, как будто уктаткандай, мана жерде узун болуп түшүп уктаткан экен. Мен аны уктаятты деп ойладым. Немесин билбейм. Мана жерге карап уктап, мана жерде чачы жазылып турат. Будто мана жерде турат. Устуда пилет жабылган болчу да. Просто так уктап жатты деп ойладым. Если мындай өлгөн болуп атканда, тыртышып неме болот эле, андай эмес да. Просто уктап жатыптыр дедим. Милициялар келгенден кийин уже оозуна каратса, кыялангыч болгон кыз. Анан вообще синяк, ишип, көкөрүп, вообще страшный ахуалга болуп калды. Бүт кан беле? Нет, кан жок эле, көкөрүп кеткен. Ишип, колдору мынандай ишип, бети ишип, көк болуп, синяк. Полный синяк. Кан каяктан чыкты, каяктан келди билбедим. Мана жерде дубалда да кан бар дейишти, арчып салышыптыр деп болду. Буякта мамасын таппай мен мана жерге келдим. Анан мамлекетке же деп бул жака карасам жок. Анан бул эшикти өзү ачып калды. Бул эшикте, кажется, ашу бала экоосуну мана рупара деп үйгө кармап туруп, ушу үйдө сабалаган. Экоосун тең ушу үйдө сабалаган. Анан мана жерде мен мамлекет эже издегенде, мамлекет эже ана рупарада тура, ошол жерде жатат эле. Ошол жерден ошо мындай өрмалап чыкты. Анан чыгып эле менин колумдан кармап эле көчөгө карап жүрдү да, эле коркунучтан неме болгондо. Мана үйдө. Мана талкалап салып кетти, экоосун тиги мана үйдө талкалап уруп, көкөртүп, мана үйдө салып, экоосун тиги ушу үйдө салып. Анан ошо мамлекет эже 2 күн мана диванда калып кеткен да, өзүчү коркуп. Анан айтты, мага өзү айтты больницада. 2 күн деди, ана кирип мени өлтүрүп коет, деп күтүп, өлүмүмдү күтүп, коркуп жаттым 2 күн деди. Мамлекет эже.
jonlar, mana mamlakat oppa hammalarga salom aytyapti, katta rahmat aytyapti hammalarga. Xudo xolasa yaxshi bo'lib chiqadi. Gapirtirmayapman-u, qo'lini qimirlatyapti mana sizlarga. Hammaga salom, kapelnitsa olyapti ekan mana. Больницаga keldim, kapelnitsasini olyapti ekan. Yaxshi ekan. O'kingidan ancha yaxshi. Salom aytyapti hammalarga, rahmat aytyapti, katta rahmat aytyapti. Qo'shnijonlar duo qilib turinglar, endi tezroq yaxshi bo'lsin. Endi 4 kun olib chiqdim. Ikkinchisi de yaxshi bo'ldi, yaxshi suylashdi, yaxshi tamoqlar yedi, suylar, çaylar hammasini yaxshi ichdi. Все нормально было, потом üçüncü gün, 4-й день плохо состояние стал. Özünü bilmey kaldı. Keyin suylashuvlarda не то bo'ldi. Vrachlar chaqirdim, уже состояние плохо dedim. 4-й день уже og'ir dedi, og'ir. Reanimatsiyaga olib chiqish kerak. Очень тяжелый детство. Judayam плохо. Внутренне. Тяжелый. Удар, тяжелый удар. Ошондай башка нету больше. Senlik ko'ring mana, ushaydigan yerlari mana ingichgan, mashi bilan og'irligini buni ko'rsa shunaqa og'ir. Savg'izni qirqchiydigan taxtakashlar bilan urgan hozir militsiya xodimlari olib berdim, taxtakashlar sinib ketgan. Seni udardi nimasidan taxtakashlar sinib ketgan. Tog'amni bolalari bo'lardi bular. Tog'amlarni bir o'g'il bir qizi bo'lgan edi. Avval shu o'g'li o'tib ketdi. O'g'lidan keyin 1-2 yildan keyin onasi o'tib ketdi. Onasidan keyin dadasi o'tib ketdi. Dadasi o'tgandan keyin bu tog'amni katta qizi bilan nevarasi bo'ladi bu qiz. Bu qizni O'zbekistonga bergan edik. Kuyosi bilan ajrashib ketib, shu otasini eshigida ena bola yashashar edi. Bu bola qorasuvlik bo'lar ekan. Haytda kelsak shunaqa shu ichki kuyo bo'lib kirib oldi dedi. Biz bularni tanimaymiz, bekor olib kiribsan desam, meni ham qizim farzandli bo'lishni xohlaydi. Shunga temanglar yashaversin dedi. Normalniy chiroyli bola ekan bo'pti deb sosedlar surishtirsa, ota-onasi bor, somsirpaz bola edi ekan. Mayli yashaversin desak, bu qo'shlarga ham aytmasdan ancha-muncha urardi ekan bu qizlarni, birovga qo'shilmas edi ekan. Aytmadi ekan. Shuncha mahaldan beri hech kim o'ziga hech qanaqa javob qilishmadi bular. U bola shuni qattiq ushar ekan. Shu Bishkek yo'liga 1-2 oyga olib ketuvdi ishlatgani. Ashardan endi nima sababdan qochib kelishgan, qochib kelib, yo bir tug'an urug'larga aytmadi kelganini, yo qo'shlar bilmabdi. Shu buni ichkari uyga olib kirib, mana shu buni taxtakach, sazib to'rg'aydigan taxtakach bilan urib sinib ketibdi. Keyin mana shu spesialni ko'ring, mana shunaqa tayoq bilan urib qizini ham kelinchakni 9 oylik qonida bolasi bor edi. 3 kilo 100 ekan, aberdi. Bundan 4 kun burun qizini joyiga qo'yib keldik. Chaqalog'ini qonini yorib aberdi, alohida shu onasining yoniga qo'ydik. 3 kilo 100 chiqdi jijini og'irligi. Негізінен бұл Қырғыз Республикасының жаза кодексінің 138-беренесінің 3-ші бөлімімен қозғалып тұр. Бұл жерде денесіне атайлап ауыр зиян келтіру бойынша берене бар. Ал беренеге лайық 4-ші категорияда айыппұл салу менен жазасы көрсөтүлгөн. Бұл жерде 1800-дөн
2200 өлчөмүнө чейин айыппул. Тактап айтканда бул ар бир эсе көрсөткүч 100 өлчөмүнө барабар болот. 1.800.000ден 2200 өлчөмүндө айыппул салуу каралган. Ошол эле учурда 7 жыл 6 айдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу каралган. Бул мыйзам боюнча негизинен оор кылмыштардын түрүнө кирет. Эгерде ушул берене менен соттоло турган болсо, анда сот тарабынан минимум 7 жыл 6 айдан максимум 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратышы мүмкүн. Өз негизинен муну азыр бул жерде бир эмес 3 жаран каза болуп атат. Бул жерде кайненеси, келинчеги жана туула төрөлөлүк нарсеси каза болуп калат. Эгерде укук коргоо органдарынын кылмышы толугу менен иликтенип, буну адам өлтүрүү беренесине которулса, тактап айтканда Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 130 беренесине которула турган болсо, анда 6 категориядагы эркиндигинен ажыратуу бул 12-6 айдан баштап 15 жылга чейин эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн, же болбосо 2.600.000 сомдон 3 миллионго чейин айыппул салуу менен өмүр бою эркиндигинен ажыратуу жазасы сот тарабынан каралып жаза берилиши мүмкүн. Эми бул негизинен ошол укук коргоо органдары тарабынан иликтениш керек. Бул жерде экспертиза дагы толугу менен иликтениш керек. Себеби ошол зомбулук болгон күнү ошол келини, келинчеги каза таптыбы, же андан мурун каза таптыбы, же болбосо ошол зомбулук болгон күнү, окуя болгон күнү нарсеси каза болуп калдыбы, ошонун толугу менен эксперттер иликтеп чыгыш керек. Эгер ошол берене боюнча ошол күнү каза болуп калган болсо, анда 130 беренеге укук коргоо органдары которот. Эгерде андан кийин каза болуп калган болсо, иликтеп териштирип, экспертизанын жыйынты чыгышы менен 138 берене менен сотко жөнөтүшөт. 2020 жылдын 22 октябрь күнү болжол менен саат 1:30 чамасында Ош шаардык иштер башкармалыгынын мамлекеттик бөлүмүнө тез жардам кызматы тарабынан кабар келип түшкөн. Ал кабарда Ош шаарында жайгашкан үйлөрдүн биринде аял кишинин жансыз жаткан денеси жаткандыгын билдирген. Аталган жайга Ош шаардык иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу чыгып, ал жерден алгачкы териштирүү иштерин жүргүзгөндө, ал жерде бөлмөдө аял кишинин 1991-жылы туулган аял кишинин жансыз денеси жаткандыгы анык болгон. Ал жерден сырттан денесине сырттан карап жүргүзгөн учурда кандайдыр бир ур токмок алынган жараттар бар экендиги да аныкталган ал жерде. Аны менен кошо ошол ал жерде алгачкы күбөлөрдөн алгачкы сурак иштерин жүргүзгөндө, ал жерде күбөлөр айтуусуна караганда 20 октябрь күнү өзүнүн күйөө баласы ошол жерде өздөрүнүн жарандык никеде жашаган жолдошу кайненеси экөөнүн сабап качып кеткендиги аныкталды. Бул боюнча ошол эле күнү кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 130 берене менен катталып, кылмышка шектүү жаранга издөө жарыяланып, Бишкек шаарынан 1988 жылы туулган Ага аттуу жаран кармалып келинди. Бул күнү ошол эле күнү оор жараттан улам тез жардам кызматы тарабынан кайненеси 1972 жылы туулган кайненеси да оор акыбалда Ош шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткизилген. Ошол бойдон азыр бүгүнкү күндө 27 октябрь күнү ал кайненеси дагы алган жаратынан улам каза болуп калгандыгы тууралуу кабар келип түштү. Бул боюнча дагы 138 берене менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, бүгүнкү күндө иликтөө иштери жүрүп жатат. Ал эми шектүү катары кармалган 1988 жылы туулган Ага аттуу жаран бүгүнкү күндө Ош шаардык иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында жатат. Жок, ошол эле ойдон кошумча мурда 130 беренеге кошулуп катталып, ошо иликтөө иштери жүрүп жатат.